Садыр Жапаровдун Мекенчил партиясы же аны ата журтка кошуп чогуу алып барабыз, же болбосо мен ушу Мекенчил партиясы жетектеп барып калышым да мүмкүн. Ата журтта чечүүчү ролду сиз ойнойсузбу же Ахматбек Келдибеков мырзабы? Бул жерде баягы кимиңер кыйынсыңар деген суроону берип атасыз да. Мен азыр уже Республика партиясы менен чогуу барган кызыктар эмесмин. Тим эле президент жанынан чыкпайт. Бул саясатчыларың хамелеон болот. Президент ачыгын айтыш керек, кайсыл бир ар түрдүү шарттардын негизинде жакшы команда түзө алган жок. Өзүңүз деле намыс кылбай кызмат сурап барсаңыз болбойт беле? Мындайда мен кызмат сурап бара турган акыбалда эмесмин. Менин саясаттагы кайсыл бир деңгээлде таасирим бар жана күчтүү экендигин мен билем. Азыр айтып атышат Кумтордо азыр эле калды, эми унчпай эле койсок болот деп. Жок, андай эмес. Садырды көрүп туруп, Садыр сен ушундай темир экенсиң деп жаман көрүп кетем. Мен ачык эле айтайын, Матраимовдун кыргыз саясаты таасири өтө чоң. Эмне үчүн муну жашырышыбыз керек? Спикер деген адам ким эле бул? Охо, премьер деген адам ким болуш керек? Охо. Мына ал эми азыр оңой эле болуп калды. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрөрмандары. Бүгүн мен сиздерге кызыктуу жана мазмундуу маек тартуулаганга аракет кылам. Менин маңдайымда Ата журт саясий партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев отурат. Камчыбек мырза, саламатсызбы? Саламат. Маектешүүгө макулдук берип келгендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Негизи өзү соңку жылдары журналисттер менен азыраак маектешип жүрөсүз да. Анан мен ойлоп көрсөм, мунун түпкү сыры барбы же өзүңүз телеканал ачкандан кийин журналисттер менен баарлашууга мындай муктаждык жок болуп калдыбы? Биринчиден саламатсыздарбы? Сиздерге ыраазычылык билдирем ошол. Мен менен баарлашып, менин оюмду, ички дүйнөмдү кайсыл бир деңгээлде ошол өзүңүздөрдүн көрөрмандарыңызга тартуулайын деген чечим чыгарган экенсиздер. Ошого рахмат. Эми журналисттер менен мен телевидение боюнча суроо берип калдыңыз. Ушу телевидение боюнча айтайын. Телевидение менен мен алпурушуп келатканыма, алпурушуп эмес, мындай ушуга бир мындай көз карашымды өзгөртүп келатканыма бир 10 жылдай убакыт болду. Сиз эгерде мына регион ТВны айта турган болсоңуз, регион ТВнын ачылганына болгону 4-5 айлы убакыт болду да. Ошон үчүн журналисттер менен азыраак маектешип жүрөсүзбү? Эмнеге мындай көп маек бербейсиз? Башка кесиптештериңиз сыяктуучу? Эми мен туура көп маек бербеймин, себеби дегенде көбүрөөк иш кылганды жакшы көрөм да. Регион ТВнын түйшүгү болот бекен? Регион ТВнын түйшүгүн ошол иштеп аткандар тартып атса керек. Сиз ички саясатына, башка мындай кадрдык маселелерге кийлигишесизби, жокпу? Жок, мен регион ТВнын коллективи менен мындай башында бир жолуккан, бир 4-5 айдан бери вообще жолуга элекмин биринчиден. Алар кадрдык саясатын кимди көрсөтөт, кантип көрсөтөт, кантип алып барышат, ошонун баардыгын өздөрү гана чечет. Өздөрү чечет негизинен. Анан бул жерде бир маселе бар. Мен буларга койгон талап мыйзамды бузбаш керек. Мыйзамды бузбаш керек, калганын баардыгын өздөрү чечип, мыйзам чегин иштей беришет. Редакциялык саясатыначы кээде ар бир саясатчынын азыр бирден массалык маалымат каражаты болуп калбады. Ушул шартта сизге жаккан, сизге жакпаган адамдар болушу мүмкүн да? Жок, мүмкүн эмес. Себеби дегенде мен бир дагы саясатчыны муну көрсөтпө деп айта албайм. Антип айта турган болсом, ошол эле иштеп аткан балдардын алдында, ошол эле журналисттердин алдында уят болуп калам да. Мен уят болгум келбейт. Мына 2015-жылы Ата Республика партиясы менен Ата журт партиясы биригип, анан парламентке келди. Мында эгер жаңылбасам 2-чи орунду ээледиңиздер, туурабы? Анан убакыт өттү, андан бери ортодо ар кандай Республика партиясы менен бир аз чыңалуу болуп барып жоюлгандай болду. Азыр кимдин колун кармап, ким менен алдыдагы парламенттик шайлоого барган турасыздар? Биз өзү мен саясатка келгенде эч кимдин эч качан колун кармаган эмесмин да. Жаш мезгилимден бери эле. Мен саясатка 27 жашымда аттанганмын.
Ошондон кийин 3 жолу Алмаалда округтан депутатка коет элек, жалгыздан коет элек. 3 жолу депутатка коюп, 3-үчүсүнө гана шайланган баламын. Эч кандай бир адамдын колун кармап, же бирөөгө жалынып, жалбарып, же болбосо менин туугандарымдын арасынан чоң кызматта иштегендер мени тартып чыга турган, же болбосо чоң бир бизнесмендер мага акча төлөй тургандар болгон эмес. Мен ошол 11 баланын арасында туулуп өсүп, кедей дыйкандын үй бүлөсүнө туулуп өскөн баламын да. Ошондуктан ар дайым өзүмдүн гана, жеке өзүмдүн гана күчүмө, мүмкүнчүлүгүмө жараша аракет кылып келе жатам. 2015-жылы туура айтасыз, биз Республика партиясы менен биригип, бул эми саясатта бул мындай болуп турган эле көрүнүш, муну эч кандай бир өөнү учуратпаш керек, бирок биз Республика партиясына өтүп кеткен жокпуз. Республика партиясы бизге өтүп кеткен жок. Биз бириктик, Республика Ата-журт деген партияны түздүк дагы, Өмүрөк Токтогулович экөөбүз ошол партиянын негизинде парламентке экинчи орунду камсыз кылып 28 депутатты ошол биздин санаалаштарыбызды алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаландык. Азыр болсо Ата-журт партиясы парламенттик шайлоого өз алдынча барабы, же мындай башка альянстарга биригүү каралып атабы? Бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, көптөгөн саясатчылар, партиялар бири-бири менен биригишип, бири-бири менен макулдашып, анан кийин саясатка барышат да. Бирок мен ошол саясатта бир аз жүрүп калган адам катары, элдин арасындагы элдин кулук мүнөзүн, элдин арасындагы элдин маанайын билген саясатчы катары бул жолу ушундай чечим кабыл алып атабыз. Биз Ата-журт партиясы өзүнчө саясатка барабыз, то есть парламент шайлоого аттанабыз. Бирок бул жерде бир но бар. Мен муну ачык айтышым керек, себеби дегенде эч кандай бир калпты айтып жашырыштын же болбосо бирөөгө бир жакшы көрүнүштүн оюнда эмес, бир но бар. Бул жерде эгерде Ата-журт партиясы менен барабыз биз, сүйлөшүүлөр жүрүп атат, көптөгөн адамдар менен биздин партияга кошулабыз деген адамдар өтө көп, саясатчылардан дагы өтө көп. Бирок кайсыл бир чоң аты бар саясатчыларды биз кабыл алайлы деген оюбуз жок. Муну ачык айтайын. Мисалы көптөгөн, мен фамилияларды айтпайын, көптөгөн депутаттар бар, көптөгөн олигархтар бар. Биз аларды кабыл албайбыз деп чечтик. Биз андан көрө жөнөкөй адамдарды кабыл алайлы. Жөнөкөй балдарды, кыздарды, элге, журтка күйгөн адамдарды алып барайлы деп чечтик. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе негизин өзгөртөт, системанын негизин өзгөртөт. Бул дагы бир партиябыз бар биздин. Бул Мекенчил деген партиябыз бар. Садыр Жапаровдун Мекенчил деген партиясы бар, муну жакшы билесиздер. Мен ушул Садыр досумдун бүгүнкү күндөгү камакта олтурушу мен үчүн өтө чоң сыноо. Ушул сыноону Алла Тааланын берген сыноосун, бул Садырдын эле башына түшкөн сыноо эмес, Садырдын досторунун, туугандарынын, санаалаштарынын, колдоочуларынын бардыгынын башына түшкөн сыноо. Бирөөсү чыдап акырына чейин туруп берип атат, бирөөсү чыдабай кетип калып атат, бирөөсү тажап атат, ар түрдүү нерселер бар да. Бирок ошол эле мезгилде мен ушул сыноону мындай бир татыктуу өткүзсөм деген бир оюм бар да. Себеби Кудай буйрса сөзсүз Садыр ал жактан чыгат, абактан чыгат. Ошондуктан Садыр Жапаровдун Мекенчил партиясын же аны биз кошуп, Ата-журтка кошуп чогуу алып барабыз, же болбосо мен ушу Мекенчил партиясын жетектеп барып калышым да мүмкүн. Анда менин негизги максатым болот ушул Садыр Жапаровдун санаалаштарын, Садыр Жапаров деген адамдарды башыны бириктирип туруп, ушул балага бир колдоо, жардам көрсөтүү болот да. Суроо жаралат да, ушул оюңузду улай мына Мекенчил партия менен барып калышыңыз мүмкүн экендигин айтып жатасыз. Бирок Ата-журт партиясынын тең төрагасы болуп келген Ахматбек Келдибеков жөнүндө да сурабай кое албайм. Анткени соңку учурда сиздин оппоненттериңиз тарабынан эки лидердин ортосунда мындай карамышык арала өттү деген дагы пикирлер айтыла баштады. Азыр мамилеңиздер кандай? Биз Ахмат экөөбүздүн мамилебиз өтө жакшы. Муну эмне үчүн өтө жакшы деп айтып атам? Себеби Ахмат Келдибекович менен мен бүгүнкү күндө
35 жылдан бeri таанышмын. Экөөбүз бир мектепте окуганбыз, бир интернатта окуганбыз. Биз жөн эле случайно саясатка келип таанышып калган адамдар эмеспиз. Бирибиздин кемчилигибиз бар, бирибиздин артыкчылыгыбыз бар. Бирибиз бир жерден кемчиликтүү болсок, бирибиз бир жерден артыкчылыктуубуз. Ошондой адамдарбыз. Мен ал кишинин башын аттап, ал кишини тебелеп, же ал кишиге жамандык кылып өтүп кете албайм эч жака. Ал дагы куду ошондой. Куду ошондой. Себеби дегенде биздин саясий жолубузда канчалаган адамдар алмашты, канчалаган адамдар келди, кетти. Бирок экөөбүз чогуу келе жатабыз да. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул системалуу өзгөрүүлөр болгондо биз Акмат экөөбүз кеңешебиз, акылдашабыз, макулдашабыз. Мүмкүн Акмат менен чогуу барабыз бир партияда. Мүмкүн эгерде ушундай бир шарт жаралып кала турган болсо, башкача барып калышыбыз да мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде биз Акмат экөөбүздүн үй бүлөлүк, адамдык катышыбыз, бири-бирибизге болгон мындай мамилебиз өзгөрбөйт. Башкача айтканда, алдыдагы сиздин саясий кадамдарыңыз ал киши менен кеңешип, мындай бир пикирге келип чечилип аткан экен да. Ошол жагы дагы бар, ошол жагы да бар. Бирок менин кээ бир кабыл алган чечимдерим Акматка жакпайт. Мисалы, ачыгын айтайын. Анын дагы кээ бир кабыл алган чечимдери мага жакпайт. кандай? Өтө эле көп мисалдар бар. Тарыхыбызда да өтө көп мисалдар бар. Эми ал айтып отурса узун сабак дегендей. Бирок алдыдагы чечимдерге байланыштуу кайсы жерден пикирлер келишпей калышы мүмкүн? Келишпей калышы мүмкүн. Мүмкүн мен ошол ата Мекенчил партиясын жетектеп шайлоого барам десем, Акмат каршы чыгышы мүмкүн. Бирок ал биле элекпи? Эми толук биле элек болуш керек. Толук биле элек. Пикирлеше элексиз. Пикирлешкенбиз, бирок толук биле элек да. Ошол болушу мүмкүн. Мүмкүн каршы чыкпайттыр. Мен анын оюн азыр билбейм. Мисалы, ата журтту жеке өзүңүз лидер катары алып бара алат белеңиз? Берки Келдибековсуз. Ата журт партиясын сөзсүз түрдө жеке алып барууга, ата журт партиясын парламентке өткүзүп келүүгө менде бүгүнкү күндө толук бойдон саясий мүмкүнчүлүгүм жетишет. Эли журтубуз дагы, колдогон адамдарыбыз дагы бар. Мен муну толук билемин. Ата журт партиясын азыр эгерде жетектеп бара турган болсом, ата журт партиясы парламентке өтөт, Кудай буйрса, Кудай кааласа өтөт парламентке. Бирок канча количество менен өтүшүн мен аны толук айта албайм да. Бирок парламентке өтөт, Кудай кааласа. Албетте, ар бир саясий партияда чечим кабыл алууда саясий кеңештин ролу өзгөчө деп коюшат, бирок ошондой болсо дагы лидерлерге көп нерсе көз каранды. Ата журтта чечүүчү ролду сиз ойнойсузбу же Акматбек Келдибеков мырзабы? Биз экөөбүз негизинен көп нерсени акылдашып, макулдашып чечебиз. Бул жерде баягы кимиңер кыйынсыңар деген суроону берип атасыз да. Мен айтайын, андай суроо туулбаш керек да, турбаш керек биздин алдыбыздачы. Мүмкүн, бирок ошол эле учурда сиздин өзгөчө түштүк региондогу рейтинг, репутацияңыздын жогору экендигин, ал эми Акматбек Келдибеков мырзанын материалдык жактан партияга чоң колдоо көрсөтөрү айтылып жатат да. Ушул жагдайдан алганда бир баланспы дегеним да. Билесизби, мен мындай ойлодум да, мен деген баягы айтып атпаймынбы, жеке баягы округтук шайлоого катышып жүргөн жигитмин. Ошолордон утулуп жана утуп келген жигитмин. Партиялык шайлоолорго катышып, партиялык шайлоолордо ар дайым утуп келген жигитмин. Биздин партиябыз качан койсо биринчи же экинчи месени алып келет. Ошондуктан бүгүнкү күндө өгү шайлоо, азыркы быйылкы шайлоо өзгөчө болуш керек да. Биз бул шайлоону, мен мына шайлоочуларга дагы айтып кетишим керек, эл журтума. Биз бул шайлоону акча менен, байлык менен, бийлик менен байлабашыбыз керек да. Себеби мамлекетибизде ошо шайлоолорду акчага, байлыкка, бийликке байлап жүрүп, көптөгөн жакшы нерсеге жетпей калдык. Ошондуктан бул шайлоону биз элдин көңүлүнө коюшубуз керек. Көп нерсе, көп акча чечпейт деген менин оюм бар. Жана мен ушуну Кудай буйрса шайлоого чейин дагы, шайлоо маалында дагы элге жеткизем, жеткизе билем.
Республика партиясы менен ата журттун ортосундагы тандем бир кезде түзүлгөндө сиз учурунда айтканыңыз бар, эмнегедир бул эки партиянын биригүүсү өзүн актай алган жок деп. Убакыт өткөндөн кийин сиз кайра Бабанов менен жакшы мамилеңиз бар экендигин далилдегендей болуп, Москвадагы чогуу түшкөн сүрөттөрүңүздү айтып, Бабановдун Кыргызстанга келе тургандыгын социалдык түйүндөргө жазып чыктыңыз да. Анан ил түшүнбөй калды сиздин позицияңычы. Же ушунчалык мындай саясатта көз караштар тез-тез алмашып турабы? Жок, мындайда мен кайсыл маалда болбосун Республика партиясы менен кошулган маалда эч качан ошол Республика партиясынын лидери Өмүрбек Токтогулович жөнүндө жаман оюну билдирген эмесмин да. Билдире да албаймын. Ал эми саясий союздун кошулманын түшүмүнүн жакшы болушу, жаман болушун биз ачык айтканга милдеттүүбүз. Демек, ошол Республика менен Ата журт партиясына ошондо кошулуп, чогуу барып, бирок мен парламентке келе албай калып, андан кийин 2 жылдан кийин эле Өмүрбек Токтогуловичта парламенттен кетип калышы бул жакшы көрүнүш эмес экендигин мен белгилеп айтканмын. Актай алган жок деп. Да, эки лидер тең калбай калды. Мына парламентте фракциябыз бар, 28 депутатыбыз бар. Ошолордун келишине Бабанов менен Ташиев өтө чоң салымын кошту. Бирок экөө тең парламентте болбой калып, ал фракция тим эле мындай багытын өзгөртүп чачырап кетти да. Лидерсиз калышты. Ичиндеги балдар мына 2 жолу фракциянын лидери алмашты, мындай топ-топ болуп бөлүнүп кетишти. То есть ушундай болуп кетти да. Мен ушул багытта айтып атам да. Ал эми Өмүрбек Токтогулович менен жеке мен өзүмдүн мамилем бул уже башка маселе. Ал киши менен дагы азыркы күнгө чейин мен өтө жакшы мамиледемин. Керек болсо бул баягы президенттик шайлоого коюп, мен аны колдобой, башка кандидатты колдоп жүргөн күндө дагы экөөбүздүн мамилебиз бузулган эмес. Себеби биз адамдар саясат менен жеке турмушту, саясат менен жеке мамилени бөлүп кароону түшүнүшүбүз керек да. Бул өтө татаал болуп баратат окшойт, ошол эки түшүнүктү эки башка кароочу. Макул, андай болсо, азыр саясий айдыңдын алдында Бабанов менен көз карашыңыз дал келеби жокпу анда? Биздин көз карашыбыздын дал келиши бул мындай сөзсүз түрдө эмес да. Не обязательно деп коет. Маанилүү эмеспи? Маанилүү эмес. Маанилүүсү эмне анда? Биздин жеке көз карашыбыздын, жеке мамилебиздин болгону бул маанилүү деп эсептеймин. Андан сырткары дагы билесиздер, Бабанов Өмүрбек Токтогулович жакында эле айтты, мен саясатта болбоймун, саясаттан кеттим, саясатка кайтпаймын, өзүңөр саясатты жүргүзө бергиле деп айтты. Туурабы? Ошондон кийин биздин мамилебиз дагы да чыңалды. Себеби дегенде ушуга чейин бир саясатта эки көз караш болуп, азыраак бир мындай көз караш дал келбей турса, азыр ал саясаттан кетти. Саясат менен иши жок, саясатка келбейт. Так? Биз бири-бирибизге үй бүлөлүк катыштабыз. Ал менин үйүмө келет, мен анын үйүнө барамын. Так? Биз бири-бирибиз менен жолугабыз, чай ичебиз, экономика жөнүндө сүйлөшөбүз, жана башка маселелер талкуулайбыз, бирок саясатта эмес. Бабановдун Республика партиясына таасири барбы жокпу? Сөзсүз түрдө таасири болот. Бирок ал саясаттан кеттим дегенден кийин түздөн түз катышпайт го деген ойдомун. Таасир кандай жагынан болушу мүмкүн? Себеби дегенде ошол жердеги эле азыркы Республика партиясынын лидери Мирлан Жээнчороев, Бабановдун кара чечекей өзүнүн ошо жакын адамы. Ошол жердеги эле штабтын башчысы болуп жүргөн Руслан Казакбаев, Бабановдун жакын досу. Ошол жерде эле депутат болуп жүргөн жердештер деп коелу. Бокоев, урматтуу депутаттарыбыз бар, Бокоев, Сабиров деген депутаттар Бабанов менен жеке жакшы мамиледе. Ошонун негизинде мунун бир кайсыл бир деңгээлде бир таасири болушу мүмкүн. Бирок түздөн түз кийлигишип, бул саясат алып баргыла, муну туура, бул туура эмес деп айтпайт деген ойдомун. Айтыңызчы, анда азыр коомчулукта дагы эле бир суроо ачык жана ал жоопту күтүп жатышат. Бул Республика менен Ата журт партиясы кайрадан бир байрактын алдында парламенттик шайлоого келеби жокпу? Мен муну айтканмын, эгерде Өмүрбек Токтогулович өзү барганда, өзү шайлоого барганда, мен ошо менен чогуу барганга даяр элем.
Азыр эми өзү барбай калгандан кийин бул маселе өзүнүн маанисин жоготуп атат да, аягына чейин жоготпосо дагы азыр жоготуп атат да. Мен азыр уже Республика партиясы менен чогуу барган кызыктар эмесмин. Демек анда азыр Республика партиясынын потенциалын сиз Бабановсуз элестетпей жатасыз, Жок. Көрө албай атасыз. Себеби дегенде Өмүрбек Токтогулович бул чоң саясатчы, чоң экономист, бул өзүнчө эле бир мамлекетибиздеги чоң фигура. Өмүрбек Токтогулович. Ал фигура жок болгондон кийин анын ордун ээлеш өтө кыйын. Республика партиясына, Республика Ата журт партиясына же болбосо кечээки Өмүрбек Токтогулович баягы президентке койгон шайлоодо именно Бабанов деп добуш беришкен. Именно Өмүрбек деп добуш беришкен. Ал эми ал азыр шайлоодон кеткенден кийин, саясаттан кеткенден кийин партияга ким деп добуш беришет? Кимдин атына добуш беришет? Мирландын атына добуш беришеби? Жээнчороевдун, Руслан Казакбаевдин атына добуш беришеби? Же дагы башка бир лидер чыгабы? Вот белгисиз. Ошондуктан ар бир партиянын өзүнүн лидери болот да, лидерге жараша болот. Бул дүйнөлүк практикадагы саясаттын орду ушундай. Мына ошол эле Россияны караңыздар. Россияда баягы бүгүнкү күндө башкарып турган партиянын жетекчиси президенти ошон үчүн добуш беришет. Эгерде капыстан ошол киши жок болуп кала турган болсо, ал партияга добуш бербей коюшу мүмкүн элдер. Мына бизде деле мына СДПК партиясында Атамбаев башкарып турган маалда, 2 жолу Атамбаев президент болуп турган маалда Атамбаев үчүн добуш беришти. Мына Атамбаев кетти, СДПК азыр жок. Ата журт партиясы деле бүгүнкү күндө дагы, эртең дагы мен үчүн, Келдибеков үчүн добуш беришет. Эгерде Ата журт партиясын мен чыгып кетсем, же Келдибеков чыгып кетсе, анда ким үчүн добуш беришет? Мына ошондуктан бул саясий адамдын орду өтө маанилүү да. Дагы бир жолу белгилеп айтамын, Өмүрбек Токтогулович Республика партиясына кеткенден кийин алар менен биригүүнүн бир мааниси жоголду да мен үчүнчү. Сиз кыргыз саясатчыларынын ичинде мындай ачык айтканга аракет кылган адамдардын бирисиз да. Оюңузду дагы ачык билгим келет. Негизи дүйнөлүк саясатта деле саясатчылар мен кеттим дегенден кийин эле кайрадан кайтып келет да. Бул саясат деген аял сыяктуу мындай дайыма кумарлантып турат деп дагы бекеринен айтышпай чыгар. Бул жагынан айтканда сиздин досуңуз болгон Бабанов кайрадан шайлоонун алды менен келиши мүмкүнбү анда? Мен толук айта албаймын, себеби дегенде мен өзүм жакын ортодо эле. Мына бир апта болду окшойт. Бабанов менен чогуу отуруп, чай ичип отурдук. Анын алдында тез-тез экөөбүз жолугуп турабыз. Бирок бир да жолу кайтып келем деген бир оюн билдирбеди да. Эмне үчүн көңүлү калды? Мен даже сурадым да. Мүмкүн сен кайтып келе берсин депчи. Бирок эгерде ал кайтып келе турган болсо, эгерде ал саясатка кайтып кире турган болсо, мен аны колдогонго өзүмчө бир мындай морально даяр болушум керек деп ойлойм да. Көңүлү калган бекен? Көңүлү калгандан дагы муну негизи ошол саясаттагы бүгүнкү күндө түзүлгөн шарттар муну ошого мажбурлады окшойт. Айтыңызчы, президенттик шайлоонун алдында Келдибеков, Ташиев, Бабанов, Манумаров деген тандем түзүлдү эле да. Бул 4 саясатчынын тең ошол учурда таасири күчтүү болгондо, анан туруп эле сиз Сооронбай Жээнбековду колдоп кеттиңиз да. Мадумаров, Келдибеков, Ташиев и Төрөбаев деп түзүлгөн. Бабанов ага кошулган эмес. Бул биринчиден. Экинчиден ошол мезгилде баягы ошол төртөөбүз айтайын, биз тандемде эле эмес булчу. Мындай бир жигиттик сөз, жолугушмай, тез аранын ичинде бир чечим чыгара коймой, ушундай маселелер болгон да. Себеби деген ошол маалда азыркыдай эле кырдаал түзүлгөн дагы саясатчылар бири-бири менен кошулуп, бири-бири менен ажырашып ушундай болуп турган маал болгон. Мен ачыгын айтайын, ошол мезгилде булар менен сүйлөшкөн маалда сүйлөшүү шартыбыз башка болгон. Бирок кайсыл бир убакыттан кийин 10 күн өттү, 15 күн өттү, 20 күн өттү, 1 айга жетип жетпей,
аткаруу шарттары башкача боло баштады да. Аткаруу шарттары. Ошо маалда лидерликти мен колго алам деп, эгерде ушу төртөөбүз бириксек, мен алдыга чыгам деген жигиттерибиз, ошолордун арасында, төртөөбүздүн арасында жигиттерибиз бир-экөө өздөрүнүн койгон аткаруу шарттарын аткара албай башташты да. Аткара албай башташты. Эмне тоскоолду? Эми аларга ар түрдүү маселе бар. Эми ал жерде саясий шарттары бар, финансылык шарттары бар, жана башкалары бар. Аткара албай башкагандан менин жеке көзүм жетпеди. Ошолордун арасынан президенттин чыгышына, ошол адам президент болсо, эгерде болсо, ошол сөзсүз түрдө мамлекетти бир алдыга башкарып кетишине мен көзүм жетпеди. Менин көзүм жеке жетпеди. Ошондуктан мен бул тез аранын ичинде түзүлө калган тандемден бир 10-15 күн ичинде баш тартканга мажбур болдум да. Албетте, мына биз жогоруда сурагандай, президенттик жарышка чыгып, анан буга чейин оппозициялык маанайда болгондугуңуз үчүн бийликтен дагы бир топ куугунтугуна калдыңыз, Анан 2017-жылы президенттик шайлоодо Жээнбековду колдодуңуз. Ошол 17-жыл туура. Бирок ушул күнгө чейин бийлик азыркы Өзбекстандагы, Армениядагы, ошол эле Украинадагыдай ийгиликти багынта албай жатат, ошондой ийгиликти камсыз кыла албай жатат деп айтып атасыз да. Анан кээде ошол шайлоодо азыркы президентти колдогондугуңуз үчүн өкүнбөйсүзбү? Эми бул суроону мага өтө көп беришет. Бул суроону көп беришет. Себеби дегенде мен шайлоочуларым дагы, эл журтум дагы көп берет. Себеби билесиздер, мен жана башында айтып келбедимби? Мен бир нече жолу депутат болуп шайланган, партияны бир нече жолу ийгиликтүү парламентке алып келген саясатчылардын биримин да. Демек ошондо биздин түптүү бизди колдоп калган саясатчыларыбыз бар да. Шайлоочуларыбыз бар да, электорат. Электорат. Ошол электорат ар дайым мага ушул суроону коюшат да. Сиз ошого өкүнбөйсүзбү? Ошо президентти колдогонуңузга, азыркы президент иштеп атканына деп айтып көп сиз айткан суроону коюшат да. Мен дагы бир жолу так ошого сизге жооп берип коеюн, ушу элдер дагы уга турган болсун. Мен эч качан өкүнбөймүн бул кишинин президент болуп иштеп атканына. Тетирисинче мен ойлоймун, мен ошондо эң туура чечим кабыл алганмын. Бул кишинин кайсыдыр бир деңгээлде ошо президент болуп шайланышына өзүмдүн электоратым менен, партиянын электораты менен жардам бергенибизге мен өкүнбөймүн жана туура кылдым деп эсептеймин. Эмне үчүн анда башка коңшу өлкөлөргө салыштырып көрдүңүз да? Ал эми колдогонуң, шайлаганың, анан ал кишинин иштегени бул ар бири өз бөлүктөн турат да. Бөлүктөн турат. Биз колдодук, аны шайладык, ошогон жеңишке жетиштик. Бул бир бөлүк. Экинчи бир бөлүгү ошол кишинин бүгүнкү күндө иштеп аткан иши. Үчүнчү бөлүгү ошол иштеген ишинин жыйынтыгы. Так? Иштеген ишинин жыйынтыгы. Эми давайте мондай карайлы. Биринчи иштеген ишинин жыйынтыгынан баштайлы. Иштеген ишинин жыйынтыгы бүгүнкү президенттин. Муну тарых тастыктайт да. Тарых тастыктайт. Себеби дегенде буга азырынча баа берүү эрте. Бүгүн эле баа берип туруп, бүгүн жакшы, жаман, бүгүн өйдө ылдый деген болбойт. Бирок салыштырмалуу айтса болот. Булар тезирээк кетип атат, биздики акырын кетип атат. Булар көп ишти бүтүрүп койду, биздики жакшы иштерди бүтүрө элек деп салыштырса болот. Бирок акырына келгенде, срогунун, мөөнөтүнүн аягына келгенде, анан ошондо жыйынтык чыгарса болот да. Жыйынтык чыгарса. Себеби дегенде, билесиздер, президент бүгүн иштеп турган маалда бул биздин эле тарыхыбызда, биз башка өлкөлөргө өтпөй эле коелу, биздин эле тарыхыбызда, мамлекетибиздин тарыхында президент иштеп турган маалда баары макташат президентти. Баары жакташат, баары сүйөт. Тим эле президент жанынан чыкпайт. Бул саясатчыларын хамелеон болот. Өзгөчө кыргыз саясатчылары. Хамелеон болушат. Өзү туруктуу позициясы жок. Барып президентти мактап, жактап, президенттин тим эле болгон ишин дагы, болбогон ишин дагы айтып, калпты сүйлөп, ушинтип колдогонго аракет кылышат да президентти. Анан кийин ошол эле мезгилде ошол президент кеткенден кийин аны жерге ныгыра киргизип, эң жаман сапаттарын айтып, эң жаман кылган иштерин айткан дагы ошо саясатчылар болот. Мына ушундан коркушубуз керек биз. Ушундан коркушубуз керек. Ошондуктан мен баягы салыштырмалуу айтып атканда, туура салыштырмалуу айтып атканда биздин кыргыз саясатынын, кыргыз мамлекетинин шартында биз өнүгүү темпибиз
коңшу мамлекеттерге караганда азыркы күндө басаң. Муну ачык айтышыбыз керек. Биз жок, азыр тимеле биз өкмүш өркүндөп атабыз, жакшы жашап атабыз, тиммели укмуш болуп кеттик десек, элибиз бетибизге түкүрөт. Элибиз бетибизге түкүрөт. Ошондуктан коңшу Казакстанга карата жаңы президент келди. Коңшу Өзбекстанга карата жаңы президент келди. Жана башка мамлекетке карата биздин өнүгүү темпибиз басаң. Бирок бул жерде бир нерсени белгилеп, баса белгилеп айтып кетиш керек. Президенттин ишмердигинин бүгүнкү күндө мындай мага жаккан жагы, жакпаган жагы бар да. Жаккан жагын айтайын эми. Ошо жаккан жагы жакшыраак да. Жаккан жагын айтайын. Президент бүгүнкү күндө Конституциянын негизинде, мыйзамдардын чегинде ушундан чыкпай иштеп келе жатат да. Эң негизгиси бул ушул мыйзамдарды бузбастан, Конституцияны бузбастан иштеп келе жатат. Бирок ошол иштегенин жыйынтыгы эртең жакшы болобу, жаман болобу, муну тарых көрсөтөт. Бул бир. Ал эми президент бүгүнкү күндөгү кайсыл бир деңгээлде жеке мага жакпаган бир аракеттери же болбосо кылган иштери бул чарбалык, саясий, экономикалык багыттагы мамлекетибиздин жакшы өспөгөндүгү. Эмне үчүн мындай болуп атат? Себеби дегенде президент ачыгын айтыш керек, кайсыл бир ар түрдүү шарттардын негизинде жакшы команда түзө алган жок. Жакшы команда түзө алган жок. Мына бул президенттин бүгүнкү күндөгү жетишпестик экендигин бүт мамлекет айтып атат. Мамлекетте канча саясатчы болсо, мамлекетте канча эл журт болсо, ошонун бир 90% айтып атат. Президент жакшы команда түзө албады деп. Мына командасынын эң негизги командаларынын бири ким болуш керек президенттин? Негизги командалардын бири президенттики бул спикер болуш керек. Негизги командалардын бири бул президенттики бул өкмөт болуш керек, өкмөттүн башчысы болуш керек, өкмөттүн мүчөлөрү болуш керек. Алар деген жерлерде элдин проблемаларын чечип, өзүнө берилген мүмкүнчүлүккө жараша колундагы бийликти элдин жыргалчылыгына жумшаш керек эле. Жок андай эмес. Жок андай эмес. Мына өкмөттүн башчысынын бүгүнкү күндөгү акыбалын карагыла. Ушул өкмөттүн башчысынын бүгүнкү күндөгү акыбалы түздөн түз президенттин аброюна, кылган ишине, президенттин мындай ишинин жыйынтыктарына таасирин тийгизип атат. Команда деп калдыңыз да, мындан 1 жылча мурун эгерде мамлекетте кайсы бир кызматка мага сунуш түшсө, мен эл үчүн иштеп берүүгө даярмын дедиңиз эле да. Бирок сизди кызматка чакыруу болгон жокпу же алдыдагы шайлоону ойлоп баш тарттыңызбы? Жок, ачыгын айтыш керек, мага түздөн түз кызмат сунушталган жок. Сунушталган жок. Кайсыл кызмат болсо дагы мамлекетибиздеги чоң кичине маанилүү эмес. Чоң кичинеге мааниси жок. Алыс жакыны мааниси жок. Же болбосо бир мааниси жок болчу да мен үчүнчү. Кайсы кызматты болсо деле адам ички дүйнөсү менен карай турган болсо, ошол кылган ишине элге, журтка арнаймын деген чоң акылы боло турган болсо, анда мааниси жок. Кызмат орду адамдын көркүнө чыгарбайт. Адам кызмат ордунун көркүнө чыгарат. Адам. Эгерде ошол Капыстанда мындай айтканда, мени бир Нарын облустунун Актала районунун акими кылып койгондо, например, меничи, мен ошол жерде 2 жылда районду укмуш чоң алдыга сүрөмөкмүн да. Же чаткалга алып барып койсо. Же чаткалга алып барып туруп мен аким кылып койгондо, мен чаткалдагы кен байлыктарды казган ошол жердеги жанагы компанияларды бардыгын жайына коюп, бардыгын тизип, мыйзамдын чегинде ошол жерде иштеген ар бир компания Чаткал районунун өнүгүшүнө чоң салымын коштуртуп, Чаткал районун керек болсо бүгүнкү күндө эң алдыңкы райондордон кылып коймокмун. Өзүңүз деле намыс кылбай кызмат сурап барсаңыз болбойт беле? Жок, эми мындайда мен кызмат сурап бара турган акыбалда эмесмин. Себеби дегенде Кудайга шүгүр, кызматсыз эле тамагым өтөт, кызматсыз эле элге жардамды кылып атамын. Бүгүнкү күндө менин негизги максатым ушул адамга берилген аз өмүрдүн ичинде
ертең ушу өмүр бизден өтүп кетсе, элибиз ушул бизди ак жашады, так жашады, элге жакшы кызмат кылып жашады деген бир маселелер турса экен деген бир үмүтүм бар да. Бул урдаган, бул жеген, бул коррупционер болгон, бул мамлекетке зыян келтирген, бул ушундай бир туура эмес иштеген деген сөз калбаш керек. Мен иштесем, мен жашасам, чын айтканда балдарым үчүн жашайм. Балдарым үчүн жашайм. Ушу балдарым эртең паланчанын баласы экен деп ошону эч ким жектебеш керек. Ушул негизи менин максатым ушул эле. Эгер сиз 2015-жылы депутат болуп калсаңыз, президенттик шайлоонун жыйынтыгы такыр башкача болмок. Мындай ойду сиз айтканыңызды эсиме түшүп атат да. Муну менен сиз эмнени айткыңыз келди эле? Деги эле коомдук саясий кырдаалга, парламентке таасириңиз канчалык болот эле анда? Эгерде мен депутат болуп калсам, өзүңүздөр деле жакшы билесиздер, парламенттеги саясий күч бөлүштүрүү, таасир башкача болбок. Бул анык эле. Бул анык эле. Себеби дегенде мен өзүмдү мындай бир кыйын адам деп эсептебейм. Бирок ошол эле мезгилде менин саясаттагы кайсыл бир деңгээлде таасирим бар жана күчтүү экендигин мен билем. 120 кишиге бир кишинин таасири тиймек деп ойлойсуз? Эми 120сынын баарына тийбесе дагы кайсыл бир деңгээлде, кайсыл бир багытты өзгөртүүгө таасир тиймек. Эгерде ошол парламенттин арасында Адахам Адымаров болсо, Акматбек Келдибеков болсо, жана башка ушундай белгилүү саясатчылар болсо, сөзсүз түрдө парламенттеги кабыл алынган чечимдер, парламенттеги кайсыл бир деңгээлдеги парламенттин аброю башкача болмок. Мен бир мисал келтирейин. 2012-жылы 3 октябрда мен камакка түштүм да. 2010-жылы 10 октябрда мен шайланып келгем. 2 жылга жетпеген убакытта иштедим да парламентте. Ошол маалда бизге парламентке көптөгөн мындай орчундуу, өтө татаал мыйзамдарды алып келишкен да. Мисалы, ТЭЦ боюнча. ТЭЦ боюнча мыйзам бир нече жолу келген мен иштеп турганда. Бирок ошол жердеги фракциянын лидери катары, ошол жердеги саясатчыларга, ошол жердеги депутаттарга таасирим бар адам катары муну мен өткүзгөн эмесмин. Биз ар дайым кайтарганбыз. Негизги эле маселени айтканбыз биз. Техника экономикалык аныктамасын алып келгиле. ТЭОну алып келмейинче, ТЭОго биз убедиться этмейинче, ТЭОнун бизге мамлекетке туздөн туз пайдасы тиет экенин билмейинче биз кабыл албайбыз деп мен бир нече жолу кайтарткам. Бул бир. Ал эми бизди камагандан кийин бул маселе өттүбү? Жөн эле шу өтүп кетти. Бул маселе өтүп кетти. Бизди камагандан бул маселе өтүп кетти. Экинчи маселе, мына бул альтернативалык жол тууралуу. Ошо альтернативалык жол тууралуу маселени алып келгенде биздин ал маалдагы баасына биз ичибиз чыккан эмес. Бул туура эмес деп. Бул жолду курууга мынча акча кетпейт. Бул туура эмес. Муну кайрадан эсептеп келгиле деп аны да биз өткүзгөн эмеспиз. Так, жана мына ушундай көптөгөн нерселер, көптөгөн мыйзамдар, мына бүгүнкү күндө ошонун негизинде 2 премьер-министр отурат. Шаардын мэрлери отурат түрмөдө. Көптөгөн министрлер отурат түрмөдө. Ушулардын бардыгы отурбай калмак. Эгерде биз парламентте болгонубузда, себеби дегенде бул мыйзамдар өтмөк эмес. Ошол туура эмес мыйзамдарды өткүзүшүп, ошол туура эмес мыйзамдарды аткарабыз дешип, мына азыр бардыгы түрмөдө отурушат. Өзүңүз айткандай, 2012-жылы Кумтөрдү мамлекеттештирүүнү талап кылып 3 депутат камалып митингге чыктыңыздар эле, анын бири сиз болдуңуз. Анан азыр соңку мына андан бери 8 жыл өттү, бул Кумтөр маселеси экономикалык маселеден саясий маселеге өтүп кетти. Азыр чечилиши да кыйын болуп калды көрүнөт. Депутаттардын күчү жетпей атабы же эрки жетпей атабы түшүнүксүз. Кандай ойлойсуз? Бул акыры барып эмне менен аякташы мүмкүн? Биз ошондо кайсыл бир деңгээлде, мен дагы айтканым, парламентте бир кайсыл бир таасирге ээ болуп турганыбызда, биз ушул маселени Садыр Жапаров, Акмат Келдибеков болуп, раз навсегда чечип коелу деген маселени көтөргөнбүз да. Биз ушуну сүйлөшкөнбүз. Ошонун негизинде Садыр Жапаров мамлекеттик жогорку кеңеш түзүлгөн комиссияны жетектеп, көптөгөн былыктарын алып чыгып, уже мына чечимди кабыл алабыз. Уже Кумтөрдү биз мамлекетке өткүзөбүз. Жана
ошол жердеги иштелип чыгып аткан алтындын бөлүштүрүү системасын, схемасын өзгөртөбүз деген маалда мына бизди камап салышты да. Камап салышты. Ошондон бери эле алганда ошол система азыр иштеп келатат. Бери эле алганда жылына эгерде bir 17-18 tonnadan altın alıp çıkıp ketkende Kırgızistan'da 8 yılda kança altın alıp çıkıp ketti? 100 tonnadan aşık, 120 tonnaday altın alıp çıkıp ketti 8 yılda. Biz şunu alıp çıktırmak emesmiz. Biz bunu alıp kalmakpız mamleketke. Alıp kalmakpız. Эми ошону азыркылар деле, буга чейинкилер деле тебе атпайбы? Тебе атпайбы? То есть бул кумтөрдүн маселеси өтө жаңжалдуу экендигин. Эгерде биз буга тийсек кумтөр токтоп калат, биздин бюджетке акча түшпөй калат, анан кийин биз ушундай болуп калабыз деп эле коркуп келатышат. Андай эмес. Анда биз кыргыздын алтынын, кыргыздын байлыгын алып чыгып кетип аткандарга ачык эле шарт түзүп берип атпайбызбы? Бюджетке акча түшпөсө дагы 1 ай түшпөйт, 2 ай түшпөр, 6 ай түшпөр. Биз ошону башка эмелер менен, мына источниктер менен, булактар менен толуктап атабыз го. Мына азыр деле акыркы 5 айда 500 миллион долларга жакын биз акчаларды алдык ар жерден. Биздин билгенибиз, а билбегенибиз кээ айтат 700 миллион алдык деп атат. Акыркы эле мына 5-6 айда. Демек, муну биз ошол кумтөр иштебей калат, кумтөрдөн бюджетке акча түшпөй калат дебестен конкреттүү түрдө чечишибиз керек эле. Бизге кумтөр алып чыгып кетип аткан, иштеп таап аткан алтынды алтын бойдон берсин. Жок дегенде ошол алтындын, жок дегенде 60-70% бизде калсын деп биз чечим кабыл алышыбыз керек эле. Жана ошого мажбурлашыбыз керек эле. Ошого мажбурласак, эгерде мен ойлоймун 7-8 жылда, 8 жылдын ичинде бизге бир 50 тоннадан түшүп турганда да 40 тонна алтын түшөт эле. Мына азыр сураңызчы, биздин улуттук банкты резервде канча алтын бар? Канча алтын бар экен бизде? 3,5 тоннабы? 3,5-5 тоннанын тегерегинде алтын бар. Бизде толук маалымат жок, мен билгенден. Ал эми 8 жылда бизге түшүп турса, мына, например, ошондо жок дегенде бир 5-6 эле тоннадан түшүп турганда 8 жылда 40-50 тонна алтын түшмөк. 5-6 эле тоннадан түшкөндө. Ал эми күнүн жылына бизде 17-18 тонна алып чыгып кетип атпайбы? Ошону 5-6 тонна ала турган болсок, биз 30-40 эле процентин алып калганыбызда. А эгерде биз 50% алып калганыбызда, 60-70% алып калганыбызда, мына ошон үчүн биз күйүп отурганбыз. Ошон үчүн бизди болбогон шылтоо менен бизди апарып отургузган. Себеби биз ошол жерде парламентте турганыбыз буларга жаккан эмес да. Бул эми кийинки 1 жыл, 3 жылдын ичинде чечилеби, жокпу? Буюрса, быйылкы парламент шайлоодо биз парламент келип кала турган болсок, мен муну аягына чыгарам. Эми биз өткөндө мына 8 жылдардын бир аз жашыраак элек да. Жашыраак элек, курч элек, ошону аягына чыгарабыз деп өзүбүз дагы өтө көп кесепеттерге кабылдык. Эми бизден дагы анча-мынча каталар кетип калды, ушинтип аракет кылдык да. Ал эми азыр эгер келе турган болсок, биз муну аягына чыгарабыз. Бул канча калса да азыр айтып атышат, кумтөрдө аз эле калды, эми унчупай эле койсок болот деп. Жок, андай эмес. Биз кумтөрдөгү алтындын кыргыз элине консекансов иштетип калышыбыз керек. Ушул кумтөр сыяктуу ири маселелерди көтөрүп келген Садыр Жапаров кесиптешиңиз азыр абакта. Жакында эле сиз президентке бул маселе боюнча кайрылгандыгыңызды билебиз да. Анан маселе созулуп келатат. Азыр абакта жаткан бир топ саясатчылар чыкты, жалгыз эле Жапаров мырза калды да. Кандай ойлойсуз? Кээде коомчулук тарабынан айтылып аткан бул жерде бир саясий иш жатат түпкүрүндө деген сөздөргө ишенесизби, же биз билбеген дагы жагдайлар барбы? Мен ойлоймун, Садыр бүгүнкү күндө өзүнүн кылмыш кылган кылмышына жараша түрмөдө жаткан жок. Садыр сөзсүз түрдө кайсыл бир кландардын, кайсыл бир мафиялык түзүлүштөрдүн жертвасы болду. Курмандыгы болду. Садыр бүгүнкү күндө ошол кыргыз элим деп, кыргыз журтум деп, кыргыз элине кайсыл бир деңгээлде бир ак так кызмат кылайын деген саясатчыларды мен бул адам болуп жаралган өмүрүмдө ушу Садырдай балдарды аз көрдүм да.
мүмкін садырды мен ошолордун эң сап башына коюшум мүмкүн. Ушул садыр эл деп, журт деп, мамлекетим деп жүрүп азап тартты. Ошондон дагы ал азабына кошулуп, жеке үй бүлөсүнүн канчалык азаптарын тартты. Эмне үчүн биз таш боор болобуз? Эмне үчүн тагдырдын, Алла Тааланын, Кудайдын башына салган оор күндөрүн биз жибите албайбыз? Мына ушул биз жибите албайбыз. Эгерде садыр коррупциялык элементтер менен бирөөнүн акчасын тартып алып, бирөөгө бир кыянатчылык кылып, же мамлекетке зыян келтирип олтурса, анда башка иш эле. 100 000 деген долларларды алып взятка алгандар, мамлекет үчүн канчалык оор кылмыштарды кылгандар бардыгы чыкты. Ал эми садыр болсо бүгүнкү күндө дагы деле түрмөдө отурат. Макул, садырды түрмөгө тыкты, олтургузду, эски бийлик отургузду. Эми азыр чыгыш керек эле. Эми азыр бүгүнкү күндө садыр жөнүндө айтканда менин ички дүйнөм аңтарылып кетет да, ички дүйнөм аңтарылып кетет. Себеби садырдын башына түшкөн чоң кайгыны көтөрүш. Мен садырды темир адам экен деп билдим да. Темир адам экен деп билдим. Мен көтөрө албайт элем. Кудайга тооба кылдым, мен көтөрө албайт элем. Себеби садыр темир экен да. Ушунчалык кээде оюм келип кетет. Мен деле азыр эч нерсе кылбай эле жүрөмүн. Бекер эле жүрөмүн. Мен деле бирөөгө бир көп чоң пайда келтирбей эле жүрөмүн. Садырдын ордуна барып отуруп тур десе отура алар белем депчи. Мен ушуга деле макул болот элем. Садырдын ордуна отуруп туруп, садырды чыгарганга. Эмне тоскоол болуп атат? Ушуну коомчулуктун бардыгы мага суроо берет да. Садырга эмне үчүн чыкпайт деген суроолорду берет да. Мени кээде урушушат, мени кээде тилдешет, бирок кээде мени дагы аяшат. Себеби дегенде садыр деп, ушу садырды чыгарайлы деп безилдеген, ушунун жанында жүрүп, ушуга бир ушул баланы бир азаттыкка чыгарайлы деген жакынкы саясатчылардан өтө эле аз калды да. Даже көрдүңүзбү? Сыртта жүргөн достору дагы, сыртта жүргөн саясатчылар дагы муну ушул кайгыны көтөрө алышпады да, кайтып кетишти. Көбүчү садырды жакшы көрүшөт, бирок кайтып кетишти. Себеби дегенде кимдер алар? Көптөгөн саясатчылар. Көптөгөн достору, көптөгөн санаалаштары, кээ бирлери кайтып кетишти да. Бирок ошол эле мезгилде садырды колдогон бир укмуш чоң катмар түп топтолду да. Бүгүнкү күндө эгерде садырды чыгарам, садырды чыгаруу үчүн мен алдыга чыгам, кана садырды чыгарайлы деп туруп бир урган таштасаң, 100 000 деген адамдар көтөрүлө турган болуп калды да. Ушундай состояние келтирди. Биз буга келтирбешибиз керек эле. Бул кыргыз тарыхында мындай болгон эмес. Кыргыз тарыхында эң чоң азапты мына биздин мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калам деген баатырларыбыздын бири Балбай Баатыр тарткан да. Балбай Баатырдын артынан садыр тартып атат. Садырдын тагдырына ойлогондо өтө оор, айрыкча мына акыркы чырактай болгон уулу дастандын бул дүйнөдөн өтүп кетиши, жана ошону дагы садыр тикеден тике туруп, мойну менен көтөрүп, темир адам болуп туруп беришине, мен кээде садыр менен өзүм кээде сүйлөшүп калганда, садырды көрүп туруп, садырды ушундай эме кылам да, мындай кээде жаман көрүп кетем да. Сен ушундай темир экенсиң депчи. Сен ушундай темир экенсиң деп жаман көрүп кетем. Анан десем дагы ал айтат, жок досум, мен турушум керек. Мен турушум керек деп. Ал кайра бизге кайрат айтып турат. Ушундай адамды биз чыгарып, ушундай адамды мамлекетке, элге, журтка иштетип калбасак, кимди иштетебиз? Каяктагы талаадагы коррупционерлерди, элди тоногондорду, мына азыр элдин кем байлыктарын тоногондорду, элге зыян келтиргендерди, мына келген инвесторлорду крыша болуп алышып туруп, элдин тоноп, мына миллионер, миллиардер болуп алышып туруп, биз азыр шайлоону өткүзөбүз, элди сатып алабыз деген адамдарды колдойбузбу? Биз эл деген кандай болуп калдыкпыз? Кандай адам болуп калдык бизчи? Садыр эгерде түрмөдө ошол эле жатып бир нерсе боло турган болсо, биздин элге эч качан кечирим болбойт. Кудай сактасын. Элге кечирим болбойт. Ошондон Кудай сактасын, садырды биз чыгарууга үмүтүбүздү үзбөйбүз, аракетибизди кылабыз. Бул темир адам.
Садырды атыны мындай Садыр Темир деп койсо болот да. Садыр Темир бул темир адам. Бул сөзсүз түрдө Кудай кааласа чыгат, мамлекетине кызмат кылат. Биз ушуну камсыз кылышыбыз керек. Коррупция менен күрөшүү деп калдык да, мына Азаттык анан башка маалымат каражаттары Матраимов боюнча, иликтөөсү боюнча мындай пикир сураганда айтып келип, сиз Матраимов коррупция боюнча мындай айыптоолорго татыктуу эмес деп айттыңыз да. Анан бул сиздин ал киши менен болгон жакшы мамилеңизден кабар береби, же аны колдойсузбу? Себеби эмнеде? Мындайда Матраимов менен көп айтышат да, ушу мени жакшы мамиледе болсо керек депчи. Мен Матраимов менен жакшы мамиледе болсом, жок дегенде, бир айда, же 2 айда бир телефон менен сүйлөшөт элем. Биз билбейбиз да, сүйлөшөт. Мен айтканым, мен болгонун айтып атам, Алла Тааланын алдында айтып атам. Же болбосо 3-4 айда, 5-6 айда бир жолугушуп чай ичет элем. Так? Анан ошондо аны менен макулдашып, акылдашып отуруп, Матраимов менен жакшы мамиле деп айтса болот эле. Мен бүгүнкү күндө Матраимов менен өтө деле жакшы мамиледе эмесмин. Өтө деле аны менен тыгыз байланышпаймын. Көп деле сүйлөшпөймүн. Так? Мына акыркы телефон менен сүйлөшкөнүм январда болду. Ушу январда баягы майрамдарды куттуктоо маалында болду окшойт деп ойлойм да. Ошондо болду. А жолукканым где-то бир ноябрь, октябрда бир жолукканмын. 6 ай, 7 ай болду. Демек, менин аны менен тыгыз байланышым жок. Бул бир. Бирок мамлекет ушундай деңгээлде туруп, эгерде Матраимовду күнөөлүү болсо, эмне үчүн мамлекет ушуну аныктай албай атат? Эмне үчүн Матраимовдун күнөөлүү экендигин мен аныкташым керек? Эмне үчүн менден сурайсыңар? Матраимов күнөөлүү эмеспи деп? Мен Матраимовдун күнөөлүү экендигин, уурдабагандыгын кайдан билем? Мен кайдан билем? Эгерде Матраимовдун уурдагандыгы анык болсо, күнөөлүү болсо, аны айтып алып чыгыш керек коомго. Алып чыгыш керек. Мына сиз мага айттыңызчы, Матраимов ушул жерден ушунча уурдады, мындай кылды деп. Мен алып чыгайын. Мамлекет муну аныкташ керек. Мамлекет уша кызыктар болуш керек. Мамлекет коомдогу пикирлерге кызыктар болуш керек. Мына мамлекеттин негизги милдети. Эгерде мамлекет, коом мени ташийып ушундай күнөөлүү, ташийып ушундай коррупционер десе, значит мени изилдеп алып чыгыш керек. Мамлекет буга кызыктар болуш керек. Муну жеке адамдар, мен же сиз журналисттер, Азаттыгың болобу, башкаң болобу, алар толгон токой нерсени, ушак нерселерди токуп эле, айтып атышат да. Бирок нагыз коррупционер экендигин, нагыз уурдагандыгын айта албай атат. Укук коргоо органдары жасаш керек. Эми укук коргоо органдары жасайбы муну? Же мамлекеттик башка органдар жасайбы? Бирок негизинен мамлекет буга кызыктар болуш керек да. Андай болсо, бул ысымдын кыргыз саясатына таасири канчалык? Бул өзүнчө эле бир феномен болуп баратат. Мен ачык айтайын, Матраимовдун кыргыз саясатына таасири өтө чоң. Эмне үчүн муну жашырышыбыз керек? Мына кыргыз саясатчылардын кайсы депутатты караба, кайсы саясатчыны караба, элди караба, кимден сурасаң Матраимовдун таасири чоң экендигин билет. Бирок айтышпайт. Жашырышат, андай кылбаш керек. Туура таасири чоңдугун биз ачык, айкын, чындыкты айтабыз десек айтышыбыз керек. Таасири чоң. Бүгүнкү күндө ошол кайсыл бир партиялардын кетип аткан шайлоого ошол Матраимовдор аркылуу даярданып кетип аткандыгы дагы чындык. Мисалы, кайсы партиялар? Мен угушумча Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан бүгүн партиясы бүгүнкү күндө мен угушумча, муну мен тастыктап, документалдуу тастыктап бере албаймын, дагы бир жолу айтайын. Мекеним Кыргызстан бүгүнкү күндө ошол Матраимовдордун таасири алдында саясатчылар чогултуп атат деп атат да. Мына уксаңыз. Каныбек Капашевич деген өтө сонун Иманалиев деген депутат бар. Негедир ал киши Чурга барып Мекеним Кыргызстан кирип кетти. Эмне үчүн? Мекеним Кыргызстан менен байланышы бар беле. Мекеним Кыргызстанга вдруг Мирлан Бакиров деген жөнөкөй эле депутат. Эл арасында таасири деле чоң эмес. Эл арасында бир кыйын деле эмес. Эл арасында аны уккан деле адам жок. Мирлан Бакиров деп айтыңызчы, азыр барып Нарынга барып айтың, Таласка барып айтың, Жалал Абадка барып айтың, Баткенге барып айтың. Мирлан Бакиров деп айтсаңыз даже айтат, бул каяктан уктум эле бул атты дейт. Ким эле бул дейт. Ал адам барып эле Мекеним Кыргызстандын
бүгүнкү күндө төрагасы болуп калды, лидери болуп калды. Бул эмнени билдирет? Биздин Кыргызстанда чыныгы лидерлер эмес, жасалма лидерлер көбөйүп кетти. Биздин Кыргызстанда чыныгы элиме күйүп, жериме күйүп, иштейм, чуркайм, Кыргызстанымдын ар бир метр жери мен үчүн кымбат деген адамдар эмес. Алар эмес. Жок, мен коррупцияга берилем. Мен сатылам. Мен жалган лидер болом. Мен элди алдайм деген адамдар баалуу болуп кетти. Мына биздин кыргыз коомубуздун бузулушу. Кыргыз саясат коом эмес бул даже. Бул кыргыз саясаттын бузулушу болуп атат. Бир кыргыз саясаты ушундай бузууга алып келдик. Мына айтыңызчы, карасаңыз, бир эле депутат бүгүнкү күндө ар созуфта ар түрдүү партия менен шайлоого барат. Эмне үчүн? Ал партиянын өтүшүнө көзү жетет. Ошого акча төлөйт. Же ошо менен эптеп илешип барат. Кече СДПК менен барган 10-жылы, 15-жылы, то есть 10-жылы ата журт менен барган, 15-жылы СДПК менен барган, бүгүн дагы башка партия менен кетип атат. Мындай саясатчылар толуп атпайбы? Саясатчылар бүгүнкү күндө бирине бири өтүү, же бири-бирин сатып кетүү, бири-бирин таштап кетүү, башына оор кыйынчылык түшкөндө аны тебелеп өтүп кетүү. Бул деген жөнөкөй эле бир сөз болуп калбадыбы? Бул деген баалуулук болуш керек. Бул деген баалуулук болуш керек. Мен эгерде бир партияны таштап экинчи партияга өтүп кетиш үчүн мен үчүн өтө чоң веский основание болуш керек. Мен ошону шайлоочуларга түшүндүрө алышым керек. Мен бир эле адамды, мына Каныбек Капашевди мисал келтирдим. Эми, например, Каныбек Капашев менен өтө жакшы мамиледемин. Мен ачык айткан адам катары мен ошону түшүнгөн жокмун да. Анан кийин мекеним Кыргызстанга лидер болбой турган, лидерлик кылып, мамлекеттик чоң саясатты жетектеп кете турган адам, андай адам эмес адамдын лидер болуп калганына таң калдым да. Таң калдым. Мен түшүнөм, эгерде республика партиясына ким мына Бабанов лидер болуп калса таң калбайм. Так. Башка бир СДПК партиясына, например, ошол жердеги аттуу баштуу адамдар, ошол эле Атамбаев лидер болуп калса таң калбайм. Же болбосо мына бир бол партиясынын лидери Сулаймановго мен таң калбайм. Өнүгүү партиясынын лидери Төрөбаевго мен таң калбайм. Себеби бул балдар өздөрүн жасаган балдар. Ошол эле Сулайманов, ошол эле Төрөбаев, ошол эле Бабанов, ошол эле Келдибеков, ошол эле Мадумаров, ошол эле Текебаев, булар өздөрүн жасаган балдар да. Өздөрү саясатка умтулуп, кайсыл бир деңгээлде саясаттын атын жасагандар. Өздөрүнүн атын жасаган балдар да. Ал эми азыр аты жок, жыты жок эле. Мына азыр дагы бир партияны алып чыгып атышат. Бул бийликтин партиясында бир партияны алып чогултуп атышат. Ал жерге ким лидер болот? Мен карап отурам. Биримдик жөнүндө айтып атасызбы? Az биримдик партиясында ким лидер болот? Мен ошону карап туруп күлүп отурам да. Ким лидер болот экен? Мына эртең шайлоо келатат. Мен шайлоого барамбы, барбаймбы? Партияны жетектеп барамбы, жетектеп барбаймбы? Бирок мен чындыкты бетине айтып коюшум керек. Бүгүнкү коомдук саясий коом өтө бузулду. Өтө чоң бир кескин жаман нерселерге кабылдык да бизчи. Ошон үчүн кескин өзгөрүүлөргө барышыбыз керек биз. Кескин өзгөрүүлөргө барышыбыз керек. Бүгүн элибиз ушуларга жок деп туруп крест коюш керек да. Крест коюш керек. Ошондо өзгөрөбүз. Анан кийин жанагы эле акчага берилип кетсек, туура өткөнкү шайлоодо 1000 сомдон берсе, азыр 5000 сомдон берет. 5000 сомдон ар бир шайлоочуга бергенге бир же эки эле партиянын күчү жетет. Биздин, например, күчүбүз жетпейт. Мен ачык эле айтайын. Биз такыр акча таркаткан эмеспиз, азыр дагы таркатпайбыз. Бул не из-за того, что там денег нет. Нет. Акча мүмкүн табабыз. Бизге деле келип атат. Например, мага өтө көп адамдар келет. Чоң бизнесмендер келет. Биз акча берели. Биз акча менен кошкула, же болбосо мына акчаны алгыла да баргыла деген адамдар келет. Бирок мен элге акча таркатыштан уяламын. Акчам бар болсо дагы тарката албаймын. Мен уялам. Просто мен эгерде акча таркатсам, эл эртең мени ойлойт. Бу Ташиев жинди болуп калганбы дейт. Бу Ташиев жинди болуп калганбы? Биз акча тарката баштаптыр дейт. Билесизби? Ошондон элибиз азыр башка бир чечим кабыл алыш керек да. Бул саясатчылар айтып атышпайбы, мисалы коом деградация болуп баратат дейбиз да, бирок коом эмес, бүгүн саясатчылар өзү деградация болуп аткан жокпу? Акчанын кулу болупчу. Саясатчылар эми коомду өзгөрткөн дагы, коомду башкарган дагы, коомду жакшы жаманга жетелеген дагы ошол коомдун алдыңкы катмарында турган адамдар да. Муну кимдерде биз түшүнөбүз? Биз мурда булар түшүнөт элек союз маалында. Бул илимпоздор, интеллигенция өкүлдөрү, бул илимпоздор, бул мугалимдер,
бул мындай жетекчилер, ыймандуу жетекчилер, бул жанагы ушундай бир окумуштуулар, ушундай адамдар түшүнөт элек да. Мындай карап туруп жазуучуларды, например, Чыңгыз Айтматовду карап туруп, интеллигенциянын бир 90% Чыңгыз Айтматовго окшош болгонго аракет кылышчу да. Окшош болгонго аракет кылышчу. Азыркы күндө коомду башкаруучу, коомду жетелөөчү саясатчылар болуп калды да. Бул өтө өкүнүчтүү. Бул өтө өкүнүчтүү. Себеби дегенде саясатка келүү, саясатта болуу азыр өтө оңой болуп калды. Өтө оңой болуп калды. Кичине акчаң барбы, сен саясатчысың. Кичине ошол чоңдорго, бир ошол таасири бар адамдарга туугандыгың, жакындыгың барбы, сен саясатчысың. Сен депутатсың, сен министрсиң, сен вицесиң, сен керек болсо премьерсиң. Керек болсо сен спикерсиң. Карасаңызчы, спикер деген адам ким эле бул? Охо. Премьер деген адам ким болуш керек? Охо. Мына, ал эми азыр спикер болуп калыш, премьер болуп калыш, бул оңой эле болуп калды. Оңой эле болуп калды. Эмне үчүн баягындай коом бузулду деп атасыз? Коомду ошо саясатчылар, ошо коомду жетелеген адамдар бузду да. Бузду. Коомду саясатчы жетелеген адамдар бузду. Ошолор мындай бир туура эмес маселелерди кылып атат. Мына биздин чоңдорубузду көрүп туруп, элдер ойлоп атат. Например, ошол депутаттарды көрүп, спикерлерибизди көрүп, премьерлерибизди көрүп, көчөдө жүргөн адамдар айтып атат да. Мен мындан лучшимин депчи. Мен бул спикерден көрө билимдүүмүн деп атат. Мен бул премьерден көрө акылдуумун деп атат. Мен бул министрден көрө жакшы иштемекмин деп атат. Мына. Демек алар ошолорду көрүп туруп, ошолордон сала калып атат да. Ошон үчүн мен ойлоймун, негизинен коом бузулган жок. Негизинен ушу коомду башкарган саясатчылар бузулду да. Бирок ошолордун бузулганы коомго да таасирин тийгизип атат да. Сиз 2017-жылы Текебаевдин камалышын саясий куугунтук, ана бийликтин одоно катасы деп ачык айткансыз да. Ошол эле учурда Текебаев сиз камалган учурда эч ооз ачкан жок экендигин да билдиргенсиз да. Анан азыр ойлоп көрсөм, негизи бул саясатчылардын арасында айкөлдүк, жигитчилдик сапаттар бүгүн барбы, жокпу? Эми мындайда, биз эгерде саясатчылар бири-бирине болгон мамилесинде жеке гана мамилесин билдирип, ошого жараша саясат жүргүзө турган болсок, мамлекет талкаланып жок болот да. Мен кыргыз мамлекетинин, кыргыз элимдин, кыргыз жеримдин талкаланбашын, өсүп өнүгүшүн, эртең тарыхтарда калышын каалайм да. Ошондуктан өзүмдүн жеке мамилемди саясатка көтөрүп чыккым келбейт. Жакшы. Анда айтыңызчы, Текебаев бир топ саясий партиялардын башын бириктирип, мындай альянс түзүштү да. Ушул альянска сизди чакырыштыбы, жокпу? Биринчиден, ошо түзгөн альянсын мен мындай сындагым келбейт. Себеби дегенде, булар бир үмүт менен, чоң үмүт менен түзүштү да. Ошол жерде канча кыйын адамдар келбейт. Келбесе анда жактырган жоксуз. Мен жактырып эле ал жердеги саясатчылардын баарын эле жакшы көрө бербейм. Так. Бирок мен сындагым келбейт. Демек булар аракет кылып атышат. Аракетине берекет деп коет. Бул бир. Экинчиден, мени ал жерге чакырышкан жок. Себеби мени чакырып эле бир жерге кошо кое турган бир барбасыңызды билиш керек экен. Жок, андай эмес. Мен бир жерге чакырып эле кошо кое турган бир жетелеме депутат эмесмин да. Же мен бир көз карама бирөө менен эптеп-септеп жүргөн адам эмесмин да. Мени кошуш үчүн коомдун чоң бир бөлүгүн кошуш керек. Мен жөн эле бир жерге барып кошулуп, бул жоопкерчиликти мен сеземин. Ар дайым сеземин. Кимге кошулсаң, кимге айтсаң, кимди сүрөсөң, кимди колдосоң, ошол мени колдоп турган коомдун бир кайсыл бир бөлүгү кошулат да. Ошондуктан мени кошул деп чакырыштын өзү чоң жоопкерчилик жана ал үчүн мындай бир жүрөк керек да. Мен чакыра алышпайт го. Биз дайыма жаңы генерация, жаңы муун деп атабыз да. 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн бир топ мүчөлөрү азыр деле саясатта, кайрадан саясатка кайтып, мындай таасирдүү мамлекеттик кызматтарды ээлегенге көздөрүн кызартып турат деп коелу, Сиз колдойт белеңиз, жокпу? Мындайда, бул саясаттын өмүрү кыска болбойт. Саясаттын өмүрү узун болот. Саясаттын өмүрү узун болот. Саясатта ушундай адамдар бар, 70-80
жашка чыкканда, 60-65 жашка чыкканда саясатты темеле укмуш сонун жүргүзүп, элине журтуна кызмат кылганга кылып калышат да. Ошол куракка келгенде бышат да. Бышат, акылы толот, токтолот. Мен деле мына айтып атпаймынбы, 27 жашымдан баштап ушу саясатты элем. Мен 27 жашымда, 30 жашымда ким элем? 40 жашымда ким элем? Мына азыр 50ге чыкканда ким болдум? Ошонун сыңарындай биз мына бул саясатка жаштарды алып келебиз деген, жаштар саясатка өздөрү келиш керек. Ким каалабай атат? Туура мурдагыдай жаштардын саясатка келүүгө системаны азыр бир аз татаалдаштырып коюшкан. Бирок ушу татаал системаны басып өткөн жаш саясатка келген адам. Демек андан бир нерсе чыгат да. Анан оңой олтоң эле келип саясатчы боло калып, оңой олтоң эле келип депутат боло калган адамдан эч нерсе чыкпайт. Ошон үчүн саясатты жаштарга толтуралы дегенге мен мындай бир олуттуу көз караш менен карайм да. Сизче баягы 2015-жылкы партиялык тизмеде жаңылбасам 40-чы же 41-чи орунда элесиз, Анан быйыл дагы ошентип алдыга баягы мен аягында жаштарга локомотив болоюн деген сыяктуу ортодо калбайсызбы? Эми 2015-жылы биз анда жаштык кылып турсузбу? Жок, Өмүрөк Тотоголович экөөбүз болчук да. Алдыңкы сапта биринчи Өмүрөк Тотоголович турган да. Бабановдун номер 1 болуп турганы мен үчүн жана менин шайлоочуларым үчүн жана биздин Кыргызстанда шайлоочулар үчүн жетиштүү болчу да. Бабанов экөөбүз талашып, бирибиз биринчи, бирибиз экинчи болуп тургандын эч кандай пайдасы жок эле да. Ошондуктан биз экөөбүз акылдашып, макулдашып туруп, сен алдыда тур, мен артта турайын деп. Бул ирет кандай болот? Деп ошону сүйлөшкөн элек. Ал эми бул ирет мен ойлоймун, мен списокто өзүм жетектеп барам деген ойдомун. Өзүм жетектеп барамын, себеби дегенде менин идеям программдык мына түзүп аткан партиянын программдык идеясы азыр өтө башкача болот. Оригинальный болот. Мен муну айтпай атам азыр. Айтпай атам. Мен бардык коррупционерлердин мамлекет талап тоногондордун бардыгынын схемасын билип турамын. Бул нерсенин бардыгы айтылат. Көптөгөн нерселер программанын ичине кирет. Так? Ошону колдогон адамдар, ошону кубаттаган адамдар, эгерде мага окшогон депутатты көргүсү келген адамдар, так? Мага окшогон адам премьер болуп калса, мага окшогон адам спикер болуп калса, мага окшогон адам бир министр болуп калса, ушул элге кызмат кылат эле деп үмүт кылган адамдар болсо колдойт. Ошондуктан ойлоймун, биз азыр программаны өзгөчө түзүп атабыз. Бул жолу парламенттик шайлоого тизмени өзүм жетектеп барам. Жакшы. Айтыңызчы, азыр бир топтон бери бош жүрөсүз да сизчи? Анан кошумча мындай ишкерчилигиңиз барбы? Эмне менен алектенесиз? Мен үй бүлөнү кантип багасыз? 8 жылдан бери мамлекеттик кызматта эмесмин. Ошол эле мезгилде менде өзүмүн мүмкүнчүлүгүм бар. Мен эми башым иштеген адаммын да. Азыр баш иштеген адамдардын ар бири тез эле бутуна туруп акча таап кетсе болот. Себеби дүйнө ачык, дүйнө кеңири. Бул жагың Европа, тияң Америка, тияң Азия. Мен Кыргызстанды айтпай эле коеюн. Ачык. Тем более биздин Кыргызстаныбызда бизнес кылууга толук жакшынакай шарттар бар. Так? Ошондуктан бул жерде мен мамлекеттен ушуга чейин деле эч нерсе алган эмесмин. Мындан кийин деле эч нерсе алам деп ойлобоймун. Мен бул нерсени ар дайым айтып келем, дагы да айтам. Ушул нерсе менин лозунгум болуп калыш керек, балдарымдын да лозунгу болуп калыш керек. Бул эмне? Мен мамлекеттен бир сотук жер алган эмесмин. Же мамлекеттен бир кирпич приватизация кылган эмесмин. Так? Бул менин мүмкүнчүлүгүм жогуна жараша болгон эмес. Мен өтө чоң мүмкүнчүлүк болгон. Бирок ошону пайдаланган эмесмин. Эмне үчүн? Атайылап. Себеби бул турмуш деген ушундай, мени көрбөй калды деп взятка алгандар толтура. Мени билбей калды деп коррупция кылгандар толтура. А мен эч кимге айтпай эле алып койдум деген кем байлыктар толтура. Бирок анын баарын эл билип атат. Алар ойлоп атат, мен билбей калды дешипчи, эл билип атат. Мына азыркы күндө биздин коомубузда бир дагы адам мени коррупционер деп айта албайт. Бир дагы адам мени мамлекеттик менчиктештирген же мамлекетке зыян келтирди деп айта албайт.
Себеби мен принцибим ошондой. Жашоо принцибим ошондой. Бирок негизинен акыркы күндөрү мен ушул акыркы 2 жылда бизнеске деле көп көңүл бурбай калдым. Негизи ишкерчилигиңиз эмне менен эле? Мен ишкерчилигим ушул үй бүлөм, инилерим, мына балдарым чоңоюп ушулар көптөгөн ишкерчилик менен алектенишет да. Бирок мамлекеттик Багытычы, сатып алуу, ар түрдүү багытта. Мамлекеттик сатып алуу, мамлекеттик бир кайсыл бир деңгээлдеги ишкерчилик жок. Бардыгы жеке. Мамлекет менен эч кандай отношениясы жок. Мен ушуну ар дайым айтып келемин. Мамлекет менен отношение кылбагыла депчи. Себеби дегенде ал кайсыл бир күнү баары зыян тиет деп. Ал эми мен өзүм болсо акыркы 2 жылда ишкерчилик деле кылган жокмун. Акча деле табып аткан жокмун. Үй бүлөңүздү кантпак атасыз? Ошол айтып атпайм, менин балдарым, инилерим көп ишкерчилик кылышат, ошолордон маган өзүмдүн доляларым түшүп турат да. Анан өзүм жеке ишкерчилик кылган жокмун, бирок ошол эле мезгилде мен азыр акыркы 2 жылда ушул кичинекей уулумду алып жүрөм да. Кичинекей уулумду алып жүрөм. Экөөбүз ушул бир суткада 24 саат болсо бир өтө көп чогуубуз да. Өтө көп чогуубуз. Ал баламды ушул кичинекей баламды алып жүрөм. Ошону бир Кыргызстанга бир чоң кызмат кылдырсам деген чоң үмүтүм бар. Жакшы, ишке ашсын. Уулдарыңыз жөнүндө айтканыңызда мен азыр жана Италиядагы футбол клубунда ойногон бир уулуңуз жөнүндө сурагым келип атат. Бул жалпы эле сиз үчүн эмес, сиздин үй бүлө үчүн эмес, жалпы кыргыз эли үчүн сыймык да. Анан негизи кандайча болуп бул футболго болгон кызыгуусун ойготтуңуз же өзүңүз ушул футболго кызыгасызбы? Бул менин кенже уулум. Анан кийин кенже уулуң жакшы эркелетесиң. Анан кенже уулумду уулум эми сен кайсы спортко апарайын, бокска апарайын, бой без правилга апарайын, эл көп кызыгып атат, же болбосо башкага апарайын десем, ал уулум кичинекейинен айтчу да, ата мен эч кимди урбайм депчи. Мен бирөөнү урбайм дейчи да. Анан мен айтам да, кантип урбайсың? Эгерде сен бирөөнү урбасаң, өзүңдү мындай защита кылышың керек, баша кылышың керек. Бул кантип сен эме кыласың десем, мен жөн эле сүйлөшүп коем депчи. Мен сөз менен чечем, сүйлөшүп коем. Мен эч качан бирөөнү урбайм деп айтчу да. Анан мен айтчым, урбай турган болсоң, анда сен топко өт дедим. Топко өт, тенниске өт, топту ур, топту теп, же болсо топту ыргыт, баягы кольцого, ушундай бол. Же волейболист бол. Десем айтып калды. Көрөйүн деп туруп эле анан футболго барып, футболго кызыгып кетип, 8 жашынан баштап футбол ойноду. Бүгүнкү күндө азыркысын эми айта турган болсом, бүгүнкү күндө ушул кыргыз мамлекетибиздин тарыхында биринчи рет Италия футбол клубунун, профессионалдык футбол клубунун, любительский эмес, профессионалдык Италиян чемпионатында ойноп аткан, серия Б'да ойноп аткан профессионалдык футбол клубунун жаштар курамасына чакыруу келди. Менин атыма чакыруу келди. 15 августка мен алып барып калышым керек. 15 августка алып барсам, контракты түзсөм, ошол жакта калат. Ошол жакта толук айтам. Эми анан себеби ал уже 2 жылдан бери ошо Италияда жашайт өзүчү. Италияда атактуу дүйнөлүк атактуу футболист Пауло Россинин жеке академиясында тарбияланат. Пауло Россинин колунда ошол киши өзү ошол академияда көп жүрөт, көп келет. Мен да ал киши менен көп учураштым. Ошонун колунда 2 жыл тарбияланды. 2 жылдан кийин аны тандап алышты. Ал өзү азыр 15ке чыкты. Бирок 16-17 жаштагы адам балдардын арасына киргизди аны. Азыркы күндө эми мунун перспективасын айтсам, маган уже официалдуу дагы кат келди. Мунун баягы миграциялык даныйларды өзгөртөйлү биз бул балага Италиянын жарандыгын берүүгө даярбыз. Эң сонун. Италиянын жарандыгын берүүгө даярбыз. Ошогон келип миграциялык кайсыл предварительный деп коет экен. Какие-то бир документтерди өзүңүз толтуруп кетиңиз деп кат келди да. То есть мен уулумду ошол Италия мамлекетине алабыз деп атышат да. Бирок мен буга өзүм жеке каршымын. Себеби мен эми Кыргызстанды өтө сүйөм. Улутчулмун. Сөздүн жакшы маанисинде айтып атам. Улутчул, сөздүн жакшы маанисинде мен улутчулмун. Улутумду өтө сүйөмүн. Эгерде менин балам Италияга барып окуп кала турган болсо, Италияда жарандыгын алмаштырып кеткен болсо,
мени бул жердеги адамдардын көпчүлүгү жаман көрүп калат да. Жаман көрүшөт. Анан мен дагы муну өтө каалабайм. Ошондуктан биз азыр эки ортодо турабыз, эми муну жакын убакта чечебиз. Себеби бул эми 15 жаштагы бала, азырчы 15 жаштагы бала. Кудай буюрса ошол контрагын түзсөк, бул 15-16 жашында уже акча таба баштайт. Буюрса. Сизди багат экен да. Мени бакканга жетет. Өзүңүз спорт менен алектенесизби? Стрессти кантип чыгарасыз? Мен өзүм спорт менен өмүр бою алектенип келдим. Эми азыр 50 жаштан өтүп калгандан кийин биз активный спорт кылып, кандайдыр бир активный болбосо дагы, мына мен күндө эртең менен убактыга карап 7-8 километрден 14-15 километрге чейин басам. Күндө эртең менен. Жакшы. Таң ат элек турат экенсиз. Таң ат элек эртең менен саат 4-тө турам. Саат 5-ке 20 минут калганда чыйып кетем. Саат 8-де кайтып келем. Ушул менин графигим. Спорт менен замеске графигим ушул. Эми ошол улуңуз айткандай спортто багы ийгиликти багынткандай, сиз болсо Кыргызстанда алдыдагы парламенттик шайлоодо ийгиликти багынткыдай болуңуз. Маекке келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Буюрса бар алдыда деп сезебиз. Жана биз ар бир алдыга таштаган кадамыбызды биринчиден Алла Таалабыздын буйругу, экинчиден өзүбүз туура таштаганды үйрөнүшүбүз керек деп эсептейм. Рахмат сизге. Урматтуу замандаш, ушуну менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Менин маектешим саясатчы Ата Журт саясий партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев болду. Кайрадан жолукканча